Ассаламу алейкум, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Ошский районунда жайгашкан сатыла турган бир бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Биринчиден мен сиздерге адресин түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Ошский районунда турам. Ал эми сатыла турган бир бөлмөлүү батир болсо, мына ушул жаңы эле курулган 5 кабаттуу домдо жайгашкан. Бул 5 кабаттуу домдун адреси Моторная 12. Бул Моторная 12 адресиндеги жайгашкан 5 кабаттуу домдун алдына кантип келем десеңиздер, жолдун боюнда, Ошский районундагы жолдун боюнда оң тарапта жайгашкан Дадабай ата кафесин бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Ошол Дадабай ата кафесинин жанындагы оң тараптагы көчөгө киресиздер дагы. Ичкериге түз 100 метр кирсеңиздер, жолдун сол тарабында мына ушул 5 кабаттуу дом жайгашкан. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул домдун алды өтө кеңири кенен экен. Парковочный место боюнча такыр кыйналбайсыздар. Мына ушул жактарга машинаңыздарды токтотуп койсоңуздар болот. Өтө кенен. Бул жакта өзүнүн мини площадкалары дагы бар, детский площадкалары. Андыктан сиздер сатыла турган бир бөлмөлүү батирге кириш үчүн сиздер мына ушул 5 кабаттуу домдун жалгыз подъездине кирип, 3-чү кабатына көтөрүлөсүздөр. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, сатыла турган бир бөлмөлүү батирдин алдына дагы келип калдык. Азыркы учурда биз өзүңүздөр көрүп атасыздар, подъездинде турабыз. Подъездин дагы көрүп атасыздар, таза сонун экен, кеңир экен. Кана жүрүңүздөр, анда эмесе биз сиздерге азыр сатыла турган бир бөлмөлүү батирди көргөзүп беребиз. Бул жака түз кире бересиздер, бул жагы коридор болуп калат. Коридорунда көрүп атасыздар, кеңири кенен экен, бүт бардык шарттары бар. Үйдүн ээси менин жанымда турат. Кандай эже? Жакшы. Ден соолук иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңөр иштериңер жакшыбы? Жакшы эже. Сатка койдуңуздар үйдү? Ооба, сатка койдум. Бир бөлмөлүү батир экен. Жалпы аянты канча болуп калат эжеке? 39 метр квадрат. Жакшы. Бул жакта брондолгон эшик коюлган экен. Ушул эшикти ачып кире беребиз ичкериге. Бул жака киргениңиздерде эле бул жагы коридор болуп калат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Түз кирсеңиздер кухня, сол тарапта конок бөлмөсү, ал эми оң тарапта болсо санузел жайгашкан. Эшикти жаап койгула эже. Алгач сиздерге мына ушул конок бөлмөсүн көргөзүп берели. Конок бөлмөсү кеңир экен. Жалпы аянты канча дедиңиз? 39 квадрат метр. 39 квадрат метр, жакшы кенен экен. Дубалдарын көрүп атасыздар, моющий яркий жакшы обойлор, асты болсо линолеум, потологун көрүп атасыздар, жөн эле шпаклевка экен, теп-тегиз таптаза сонун. Негизи бул дом канча кабаттан турат эжеке? Өзү 5 кабаттан турат, 3-чү этажында. Жакшы. 3-чү кабатта болсо жакшы экен. Айнек терезелери бар экен. Бул жакта отопленияны көрүп атасыздар, чоңунан коюлган. Эже, бул домдо кандай условиялар бар? Эмне бар, эмне жок? Бардык условиялары бар. Газ, суу, свет. Бардыгы бар, Бардыгы бар. Жакшы. Бул дом кайсы жылы салынган? Бул дом кийин жакын деле салынган. Кийинки түшкөн домдордон да эми жылын азыр эстей албай атам. Бирок жылы жаңы дең, Жылы жаңы да. Жакшы. Бул жагы кухня болуп калат экен. Оң тарапта кухонный эмеректер, раковина, газ, печка мына ошол тарапта жайгашкан. Дубалдардын жарымы көрүп атасыздар кафел экен, калган жарымы обой экен. Потологун дагы көрүп атасыздар, таптаза сонун, бүт бардыгы бар. Отоплениясы дагы бар экен, жакшы. Бул жагы балкон болуп калат экен, Бул жагы балкон, балкону чоң. Балконда ремонту жакшы экен, терезелери пластик, потологу да пластик экен. Жакшы. Асты болсо линолеум экен. Өтө сонун, таптаза кеңири сонун экен. Документ кимдин атында эжеке? Документ өзүмдүн атымда. Өзүңүздүн атыңызда? Жакшы. Документинен проблема жокпу? Жок, проблемасы жок. Жакшы, өтө сонун. Бул жакта санузелин дагы көргөзүп берели. Неге сатып атасыз эже? Буну мен ошо жер үй кылайын деп ошого сатып атам. Кошумча кылып. Ошол себептен, Ошол себептен сатып атам. Жер үйгө. Жакшы эжеке. Полу дубалдарын көрүп атасыздар, кафел экен. Киргениңиздерде унитаз, раковина, ванна бүт бардыгы бар. Бул жакта Аристон да коюлган. Негизи эле бүт бардык шарттары бар экен. Кирип эле жашай бересиздер. Эч жерин эчтемпе кылыштын кереги жок. 5 кабаттуу жаңы домдун 3-чү кабатында жайгашкан, бүт бардык шарттары менен. Үйдүн ээси айтып атат, бул жакта акча керек болуп атат, ошол себептен сатып атабыз дейт. Айта кетейин дагы бир жолу, бул бир бөлмөлүү батирдин жалпы эшиктери мына ушундай күрөң түстөгү эшикте.
Бул жакта автоматы дагы бар экен. Киргениңизде деле сол тарапта атайын бир шкаф үчүн орундук бар экен. Ушул жакка шкаф кое алсаңыздар болот. Баасын айтың эми, эжеке. Баасы 33. Баасы Кеми бар. Баасы $33.000. Кеми бар, а? Жакшы, өтө сонун. Вариант жолдору жок. Вариант жолдору жок. Только наличка. Наличкага эгер наличка болсо $32.000 берем. Болушу. Болушу. Туура айттыңыз, эже. Ачыгын эле айтып койгонуңуз жакшы. Болуптур эжеке, анда ийгилик. Жакшы сатып алыңыздар, а? Макул, рахмат силерге дагы. Силерге да ишиңерге ийгилик болсун. Рахмат эжеке. Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге жаңы домдон сатыла турган бир бөлмөлүү батирди тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердим. Эгерде кимиңиздерге ушул сатыла турган, элитный домдон сатыла турган бир бөлмөлүү батир кимиңиздерге жаккан болсо, мен бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ушул жерге дагы, ушул батирге дагы келип, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Баасы $33.000. Эгерде наличка болуп, реальный клиент боло турган болсо, 32.000ге сразу берем дейт. Бул батирди өзүңүздөр билесиздер, бир жума мурун чыгарганбыз. Бул жакта Россиядан бир ака менен сүйлөшүп, акчасын котором, эч кимге сатпагыла, ушундай деп сүйлөшкөн экен. Кандайдыр бир себеп менен сүйлөшкөндөн кийин бул батирди ака албай турган болуп калыптыр. Ошол себептен бул батирди кайрадан реклама кылып чыгарып атабыз. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.